Eskirtmesin be. Eskirtip atalım, штраф салали уже. Никап жана паранжага мыйзам менен тыюу салынгандыгы боюнча түшүндүрүү иштери уланып жатат. Бүгүн Жалал Абад облусунун Сузак жана Шаардын аймагында рейд иштери уланды. Ага ылайык коомдук жайларда кыз келиндерге никапка тыюу салынгандыгы боюнча айтылып, алгач эскертүү берилүүдө. Мыйзам күчүнө киргендигине 2 айдын жүзү болду. Ага карабастан кыдыруу учурунда талапты сактабагандар четтен табылды. Көпчүлүгү ооруп жатканын шылтоо кылса, экинчиси маалыматы жоктугу менен түшүндүрүштү. Мамлекеттик ишканаларда, коомдук жайларда бетин жүзүн жашырып жүрүүгө тыюу салынды. Ал берени боюнча жеке адамга 20 000 сом айыппул салынат. Азыр ошол боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эскертип, коомдук жайда, мамлекеттик ишканаларда бетти жаап жүрүүгө болбойт деп. Андан кийин дагы эле кайталана берсе, анда уже протокол толтуруп айыппул салууга туура келет. Айып салгандан кийин 20 000 өз убагында 1 айдын ичинде төлөбөсө, уже пенясы кетет. Пенясы 20 000 кошулганда 40 000 уже сот аткаруучуларга өткөрүп беребиз, төлөшкө туура келет. Иш-чара улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, облустук милиция тарабынан биргеликте уюштурулду. Тиешелүү кызматкерлер Сузак районунун Атабеков айлы өкмөтүнө да барышты. Алар эл көп топтолгон жайларда мамлекеттик мекемелерге кирип маалымат беришти. Ошондуктан бетти жабуу боюнча азыр түшүндүрүп кетип атабыз. Эртеңден мына 1-майдан баштап уже полный бир штраф сала баштайбыз. Ошондуктан эртеге билбей калдым, укпай калдым деп айтпаңыздар. Туугандууруңуздарга, тааныган билгениңиздерге бар жона жеткирип айтыңыздар. Чтобы эртеге мен билбедим, укпай калдым деген сөз болбош керек. Потому что незнание закона не освобождает от наказания деген сөз бар. Никап япылмасын deyapti, штраф салынады деп. Мыйзамды сактайсыздарбы? Ооба, сактайбыз. Негизи сиздин пикириңиз кандай ушул бетин жапкандарга? Менин пикирим ошо мүмкүн маселеси анака боюнча. Бети ачып жүрүшсө, мана адам көргөндө ham таныса болот. Endi prezidentimiz nimani qabul qilsa, shu to'g'ri deb bilamiz-da. Endi hajga umraga borsangiz ham 500 to'sib kirish man qilinadi ekan. Endi shunchalik mamlakatimiz qonunlar chiqargandan keyin biz ham tushunib yurganimiz yaxshi-da. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Никап динибизде дагы парз эмес. Ал эми хиджаб кийүүгө, жүзүңүздү ачып жоолук салууга эч кандай тыюу жок. Бул жерде хиджаб жөнүндө эч кандай сөз болбош керек. Хиджаб деген маселе бул 5 убак намаздын өкүмүндөгү фарз болгон нерсе. Бүгүн хиджаб тууралуу эч ким эч кандай сөз аткан жок. Жалпы аялдарыбыз хиджаб менен өзүнүн ибадатын, тиричилигин, көчөдөгү баскан турганына эч ким каршылык кылбайт. Бул жердеги нерсе никап боюнча кетип атат. Бул никап биздин маскап боюнча дагы, биздин үрп-адат, каада, салтыбыз боюнча дагы бул адатка айланган нерсе эмес. Бул сүннөткө дагы, фарзга дагы жатпайт. Бул мустахаб амалдарынан. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жөнүндө эч кандай талаш тартыш маселе болбош керек. Хиджаб менен толук кандуу ибадатын кыла берсин. Ал эми никап боюнча бүгүн уруксат жок. Ушул эле маселе боюнча кезинде Чубак ажыга дагы суроо берилип, ал өзүнүн жообунда каршылыгын билдирген. Бул маселеге мындайча токтолгон. Паспорт столуга барсаң жүзүңдү ач деп кыйкырды. Ал жерде эркектер көп болчу. Шуга кандай карайсыз? Жүзүңдү ачкының. Ооба, эми жүзүңү жаап алсаң анда сүрөттү коюп эле көмүр менен карайтып коюш керек болот. Кантип сени бирөө тааныш керек болот. Эви чени менен болуш керек. Ушундай кыйын болсоң күйөөңү жетелеп ал, карап турсун, жүзүңү ачып паспортко түшүп алгының, жүздү жапкан сага парз эмес, ал сүннөт болуп эсептелет. Ошол кара кийген, кара жоолук кийип, анан жүзүн жаап алып эл аралап кеткендерге мен да каршы болот элем. Андай биздин салтыбызда жок. Ошо силерге окшоп капкара кийинип алып элдин баарын үркүтүп атасыңар. Туура, аныңар сүннөт, жакшы. Бирок ошон элибиз түшүнбөстөн жанагы жоолукчан жүрбөгөндөр, көчүк ачык жүргөндөрдүн бардыгы силерди көрүп, чочуп жүрөгү түшүп, динден алыстап кетип атышат. Жөн эле эл катары эле кызыл көйнөк, сары көйнөк, ак көйнөк кие берсең, эмне фарзың бүтпөй калабы? Элдин баарын үркүтүп, бир эле сен мусулман болбасаң, калгандар мусулман болбош керекпи? Акыры жүрүш турушуң, кийимиң, үрп-адат дегенде сен караш керек болот го. Динди бир эле сен түшүнүп, элдин баары түшүнбөй калганбы? Senden de ilimde 10 yıl sana sayak bere durgan, seneme senin güyöngün ustazına o sayak bere durgan şeyhalar jönele giyinip, jakşına kayırıp joluk salın yürüşöt. Bir jolu çekten çıkıp kettiңер. Oşun ayt anda kılba degen bolsa bir jol jaman görüp bardığın çekige süre öresiңер. Etiyat bolgula, el katarı jakşına kayır oluttu öndördü giygile. Kapkara giyinip gözüңөрдү көрсөтүп içine kaçtı boyap koyasın, eldin barın жүрөгүн түшүрөсүn, андай болбош керек. Parda takıp atasın büyüğünde otur anda. Eştiğe sana gereği yok bulut. Pasport koyarsan jönüne düş.
Жылыңаштап koysam ne kılat ele. Kudayga şükür bizning mamlakatdagi joylukpен için ruhsat berilingen. Boyokçunu atasının sakalın boyat bolup bir jol çekten çekip öte turgan boldu. Köçönün bardygy oşa betlerini toskan uzun kara giyip algan. Andan ne kılas uzun giyip köçöge çıkıp oturuyorsun güyan baksın seni. Beйлей кетсек, түшүндүрүү иштери уланат. Ушундай эле рейд облустун башка райондорунда да өткөрүлүп, жеринде чара көрүлөт. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал Абад.